Саламатсыңарбы балдар? Азыр мекен таануу сабагы. Сабактын темасы буюмдар жаратылыштан алынат. Сабактын максаты жаңы тема боюнча маалымат аласыңар, логикалык ой жүгүртүүлөрдү өнүктүрөсүңөр, буюмдарга аяр мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Жагымдуу маанай. Алтын эреже. Баарыбыз сабакка толук катышабыз, кол бетибизди таза жууганды унутпайбыз. Сабак учурунда башка нерсеге алаксыбайбыз. Тапшырманы өз убагында аткарабыз. Балдар, силер бул сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Сүрөттөгү буюмдар эмнеден жасалганын көңүл бургулачы? Кандай топторго бөлүнгөн? Биринчи катардагы сүрөттө темирден жасалган буюмдарды көрүп турабыз. Андан кийин жыгачтан жасалган, андан кийин чоподон жасалган буюмдарды, ошондой эле ар кандай асыл таштардан жасалган буюмдарды силер көрдүңөр. Жаратылыш материалдарынан буюмдар заводдордо жасалат. Балдар, силер азыр бул сүрөттү жакшылап байкап көргүлөчү. Сенин китебиң пайда болуш үчүн көп эмгек менен кагаз иштелип чыгыш керек. Сүрөттү карап аңгеме түзүп көргүлөчү. Эми биз балдар пахта жөнүндө сөз кылабыз. Пахтадан эмне алынат? Эмне үчүн пахта өстүрүшөт? Аны элдер кантип колдонушат? Сен кайсы кийимиң пахтадан тигилгенин сүрөттөн байкап дагы аңгеме түзгүлө. Пахта өсүмдүгүнөн кебиз, жип, кездеме, май жана отун алынат. Үйгө тапшырма. Балдар, китебиңердин 82 бетинде сүрөт боюнча китеп эмнеден кантип жасалат? Сүрөт боюнча аңгеме түзгүлө. Айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Шуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта тургула. Төгүлгөн